Саламатсыздарбы? Атыжан Мыдыр Исаков. Бүгүн мен Көкжаңгактамын. Көкжаңгак деген шаарды, ушундай шаар Кыргызстанда бар экенин көңүздөр китептерден окуп, анча-мынча угуп калып жүрсөңүздөр керек, бирок кайсыл жерде экенин көбүбүз элестете албайбыз. Көрсө бул Көкжаңгак жанагы Жалал Абад шаарынан түштүк чыгыш тарапта бир 20 чакырымга жетип жетпеген эле жерде экен. Өтө алыс эмес. Бирок баягы чоң шаардан обочо турган үчүн көбүбүз муну биле бербейт экенбиз да. Жашыңыз жетилген сайын тишиңиз кетилет. Кетилген тишти дароо калыбына келтирбесеңиз, эрте картаясыз. Ошондуктан Орусияда эмгектенген боордошторго Ваш стоматолог клиникасын сунуштайбыз. Ваш стоматолог клиникасында сизди мыкта дистер дарылайт, сапаттуу тейлешет, сылык мамиле кылышат. Иштин сапатына кепилдик берилет. Дареги Москва шаары, бульвар Рокоссовский метросу, Открытое шоссе көчөсү 14. Байланыш телефондору +7 926 353 32 96 +7 917 584 82 04. Унутпаңыздар, тиши тегиздин иши тегиз. Анан бул жер өзү мындай тоонун арасындагы ушундай бийик тоолуу жерде жайгашкан жер. Көкжаңгак өзү 1910 жылы ачылып, ушул 1910 жылы негизделген экен. Себеби 1910 жылы бир киши ушул жакта бир мал айдап жүрүп, иши кылып, ушул тоону аралап жүрүп, анан бир жерге от жагып, анан тамак бышырып жешкен экен. Анан тамагын жеп алышып, баягылар кетишет. Кеткенден кийин анан дагы бир 2-3 күн жүрүп, анан кайра кайтып, ошол жанагы өзүнүн эле жолу менен кайра кайткан жолу менен. Келип караса, жанагы от жаккан жери өчпөй туруптур. Анан жанагы таң калып, бул эмнеге өчпөйт деп өчүрө албай айласы кетип, анан кийин ошол жерден жанагы күйүп аткан ташты көрүп, анан ошол таштын бир сыныгын алып, кабына салып, анан ылдыйк айылга, ылдыйк айыл ошол кезде башкача аталган, азырда башкачараак аталат экен. Кыскасы айылдын борборуна алып барышат. Алып барып, анан кийин баягы ошол маалда орустардын жанагы алдыңкылары келип ушул айылдарга отурукташып калган маал экен. Анан ошол орустарга көрсөтсө, бул көмүр турбайбы дешип, анан алар билишет дагы. Анан ошол жерди кайра келип көрүшүп, көрсө бул жерде көмүр бар экен деп, анан бара-бара бул жерде шахта негизделет, көмүр шахтасы. Анан бул шахтёрлордун айылы болуп калат, кийин шаарча болот, анан кийин шахтёрлордун чоң эле шаары болуп калат. Бул жердин мындай шаар статусу бар. Анан азыр эми айыл сыяктуу болуп турат, бирок кадимкидей жана аралап көрүп келдик. Айылда бир 4 этаждан. Москвада адал эмгек менен алектенген ар бир кыргызстандыктын көңүлүн бурабыз. 10 жылдап жыйган мүлкүңүздү сүрсүтпөңүз. Батирден батирге көчкөндө жүгүңүз чачылып жоголбосун. Жыйган терген оокатыңызды айылга, апаңызга, бала чакаңызга жибериңиз. Москвадан салган аманатыңыздын амандыгын Жылдызбек жана Ильязбек аттуу мекендештерибиз өз кепилдигине алышат. Сиздин жүгүңүз Тез көлдүн караколуна, бери жагы Баткендин Айдеркенине чейин аман жетет. Байланыш үчүн +7 977 955 28 79 же +7 922 543 96 85 номерларына чалсаңыз болот. Жылдызбек менен Ильязбек алыстан салган аманатыңызды айылыңызга аман алып барышат. Ушул жерден бир эжеке мага аябай чалат. Ошол биз жака келсең болот эле, биздин да көйгөйдү айтсаң болот эле. Биздин үйүбүздүн астынан кадимкидей эле таңкылдатып эле жанагы кайла менен көмүр казып атат, биз аны угуп атабыз, уктай албай атабыз, үйүбүз түшүп кетет деп коркуп атабыз деп чалат. Анан келсем, эжекелер азыр баштап келишти мени. Айылда баягы эркектин бардыгы чөптө жүрөт экен, ошон үчүн ушул эжекелер гана бар экен. Анан булар айтып атышат. Мына шахта дейт, ушул шахтага алып келишти. Эжекелер баштап өзүңүздөр айтып бериңиздер эми. Биз бу жерде банаке мен чалым шахтер болуп, илгери Союз малынан бери шахтер болуп 40 жыл иштеп, уш жерден жайгашканбыз центр жака, неме АБК деген жерге жайгаштык эле. Жерден анан шахта бозулуп, баарыбызды начальниктер алып, вагон-сагон эч балабызды койбой алып ташып кеткенден кийин жерге эч нерсебиз таппай, неме кылбай, анан кийин 40-нчынын баш жагында ушакта орустар келген экен, орустар кеткен экен. Анан ошолордун үйлөрүн анан алып, анан уш жерде жашап калганбыз мына. Менин 10 балам бар, 7 кыз, 2 уулум бар. Чалым шахтер, балдарым шахтер болуп иштеп жүргөн. Анан келип уш жерде жакшына болуп эле жашап жүргөндө эле анан кокуй жерди көктөндүрө коебуз, кокуй паланга эле коебуз деп эле мына элерде
неме кылып эле берип эле анан кийин эле таңкылдатып каза башташты. Казды неме кылды. Буга бир 10 жылдай болуп калды. İştegende көп жыл болду. Көп жыл болду, 10 жыл, 15 жыл болуп калды да. Биринчи жыргал деген иштеди. Андан кийин кылыч деген иштеди. Кылыч алып бүтүп, жыргал алып бүтүп, кылычка сатыптыр. Кылыч алып бүтүп, немеге, Мавлан дегенге сатыптыр. Ал бешара быйыл эле келди ал. Бул жакында эле келди. Келип анан кийин десе, айтыптыр, ушундай иштеп атат деп ошентип айтыптыр. Ana ошондон бери иштеп атышат мына. Ал азыр үйдөн звук чыгып атат деп атпайсызбы таңкылдап? Азыр эми мында карасаңыз айылга жакын экен, бирок айылдын сыртында экен да. Азыр үйүңүздөргө чейин ушу жердин астынан түшүп кеткен деп атасыздарбы? Ооба, түшүп кеткен ооба. Мисалы үчүн могу жерден бир канча 60 метр примерно. 60 метрден о жерге жеткен болсо, ол жерге жетет да. Андан нары нарагын зал кылып казып кеткен да. Эме кылбасаңар кирип көргүлө кандай экенин. Ал эме биз буларга эскерттик, буларгачы канча жолу эскерттик. Bir 3-4 жолу келип эметtik. Мына келим тиге эже болуп келип айттык, биз жакты албагыла, пожалуйста. Эми тирикчилик кыла бергиле, майли, эч нерсе дебейбиз. Башка жагын, өйдө жагын алгыла, мына сол тарапты. Оң тарап биз тарап болуп атат. Биз жакты албагыла деп сурандык. То есть айыл жака кирбегиле, мына тала жакты ала бергиле деп атасыз. Алсаңар ала бергиле дедик да, эмне кылайлы, ушу такыр эле баш бербей атат да. Ой, биздин шапкабыз бар, биз укмушбуз, крышабыз бар, сиздерди эч ким эме кылбайт, тоготпойт дейт. Анан ошон үчүн айла кетип, анан сиздерге кайрылдык биз. Ал жерде жана экология деген бар, экотехинспекция деген бар. Айыл өкмөт бир сиздер айылбы же шаарбы азыр? Эме шаар карайт. Шаар карайт бизге. Акимибиз бар. Акимчиликке бардым. Барып айттык, дедик, боптур, карындашым токтотобуз дейт. Анан келгенден кийин бир 3 күн токтойт, ошо айтуусу боюнча. Анан эле кайра дагы баштай берет таңкылдатып эле көмүрүн. Biz лицензия алып атабыз дейт. Кече күнү барсам айтты, biz кагаз алып атабыз. Кагаз алгандан кийин бизди токтотуп болупсуңар дейт. Ал деген туура эмес да. Мен айтып атам, майли, мындан башка ишибиз жок. Жерге нан таппасак анан ушул жерди чукулап атабыз дейт. Майли чукулай берсин, өздөрүнүн билгенин кылсын. Мына тарапты, мына сол тарапты канча кааласаң казып кете беруп деп атабыз. Болбойт атага. Бул жакта көмүр жок өзү, негизичи. Ушу көмүрдүн баары мына айыл тарапта да. Ушул жакка эле барып илгери кылыч казганда кылыч мындай тумба коюп кеткен. Ага биз эч нерсе дебедик эле, майли тумба кое бер, каза берка. Тумба койсоң эчтеке болбойт дегенбиз. Эми тирикчилик кылам деп атат алда. Паланча сомго сатып алдым мен эже деди. Майли деди. Канча сомго сатып алдыр? Ошол убакта айтып аткан, мен 1 миллионго сатып алдым эже деп ошентип аткан. Эми чынбы, жалганбы, анысын туруусун билбейбиз. Эмне сатып алат аны? Жыргалдан сатып алат. Жыргал кимден сатып алат? Жыргал өзү казган бул жердичи, өзү келип казып эметкен, аракет кылган. Анан мейли казып ала берсин дедик. Сиздерге эме кылып, ал жыргалдын анча эле эмеси тийбеди. Ал мына тарапты казды. Ушу тарапка барып, мына жакта мисалы үчүн бирөө фундамент куйган эле, фундаменти жарылып кетти. Түшүп кеткен фундамент мына тарапта. Азыр барып көрөсүңөр ал жерде да. Мына тарапта биз экенбиз. Бул тарапты мына жерде Кайрат деген бала бар. Ошо менен келишим кылышыптыр. Ал келишим кылып жанакындай эме дептир бул Мавланча. 10 бука бериптир, келишим кылып, ушу менен майли менин печкамды жапкыла да калган жака өзүңүз билиңиз дептир Кайратта. Казсаңыз каза бериңиз дегендей кылып коюптур да эми, сөз ошондой. Анан биз келдик, келип биз тарапты жаап коюңуз, майли башка жагын каз десек тил албайт. Боптур дейт. Боптур деп макул дейт. Анан эле кайра эле каза берет. Ошону бизге эми токтотуп берсеңиздер. Şu biz dagы мындай эми бала чака менен жашайбыз. Үйдөн жарака кетти, 3 жеринен жарака кетип калды тамдын артынан. Же шубабайбыз, же актабайбыз, отурабыз да ыргылжыңбыз да, тагыбыз эметип алса кантебиз? Өзү негизи эле ушу көк жаңгактын астында жер жок болсо керек. Бүт эле мындай кыйма-чийме болуп уже казылып бүтсө керек. Себеби шахтерлордун айыл экен. Өзү негизи илгери казылган экен. Аны билебиз. Ол жерде бир дөңсө турат го мындай, шишка то. Ошол жерден эме болгон экен. Көмүрдү ошол жактан казып, мына эженин үйүнүн эмесине чейин келген экен, бирок токтоткон экен да ошондон кийин. Токтотуп койгон. Көмүр жетилек деп токтотулган экен эле. Ушу мына менин бак тарабым, мына келиндин үйү, мына эженин үйүнүн тагында көмүр сылой, наркы бетке, того өтүп кеткен. Көмүр бар. Көмүр бар дейм, канча дейм. Примерно бир 7, бийиктиги 7 метр деп атышат. Аны билген адамдар бар экен да, бүт баягындай кагаз менен эметкен.
Болсо боло берсин, эми биз бала чакабыз менен жашап атабыз. Биз деле казып алсак болот да, ошонун үйүнүн таңынан кирип кетсек. Мен мисалы үчүн каздырбай отурам, балдарым жашасын, эми ушу бактарак эккем аябай эмеге, ал жака. Барып көрсөңөр болот. Аябай сонун, анан тагын бузуш, жердин кыртышын бузуш өтө бул туура эмес болсо керектир эмеге деле. Өкмөттүн Мен эмесине. айтайын дегеним макул, аны түшүндүм. Жердин кыртышын жанагы бузуш эми жаман. Бирок азыр мурда бул жерде Союздун малында аябай көп көмүр казылып аткан экен да. Бул жерде Ошо мен азыр жанагы Википедияны карап, анан ошо Союз учурунда өндүрүлгөн көмүрдүн көлөмү жөнүндө маалыматтарды окуп чыктым да. Анан абдан эле көп көмүр казылган экен өзү. Ошону казып, аты менен жаш деп жаптырып койгон экен. Биздин огороддун ичинде мынандай немелерден ошо кирген неме бар дейт биздин тагыбызда. Көк жаңакта наркы жакта, ылдый жакта, ак көпүрө жактан, ак мост жактан өттүңөрбү? Ошо жерден киргенде наркы маркайдан чыккан шактын изи бар. Илгери ошо жактан вагон менен көмүр алып Алардын кеткен. асты толтурулган бекен азыр? Жок, аларда кадимкидей лес коюп, жанакындайларды коюп Лес кеткен. бирок чирип калат. Союз малында. Союз малында алынган. темирден коюлган эме, жаллаң темирден өкмөт өзү казган аны. Өкмөттүкү баякындай болот да, өзүң жакшы билесиң. Прошный болот, өздөрү да баякындай фундамент куюп туруп эметип кеткен. Бул жерде таяк коюптур мындай. Ал таягың сразу эле көчүп түшөт, ал бир оорчулук келгенде эле уже сынат тарс деп. Баягы күнү биз киргенде айтты, силер киргенден кийин таягын баары сынып жерге көчүп түштү. Анан биз ошондон коркуп атпайбызбы? Таягы ошо 1-2 күн, 3 күнгө туруштук бербейбиз, анан кийин кандай жашайбыз бу жерде биз? Астыбызды динкилдетип атса, анын үстүнө тумбаны албай эле койгула десең, ошо тумбаны да алып атышат да булар. Газет этип кетип атат, түшүнөсүз да? Жок. Мына мисалы үчүн, мындай болсо, мына көмүргө шахтага кирип кетет да, ар жерге мындай кылып, ушу жерде мындай төртбуштук кылып тумба коюп кетет. Калтырып мынтип, баягындай эме кылып кетет, мына. Ушундай кылып. Азыр ушуларды алып кетип атат. Бул балачы. Азыр көмүрдүн өзүнөн жасалган түркүк болуп калат. Ошондой болуп калат, анан бирок жердин кыртышын карматып атат, кичине болсо. Өзү проблема. Ушуну алып кетип атат да азыр бул киши. Коюң, албаң, айнанайын. Биз жашап атабыз жердин бетинде. Бу жерде канча мал өлүп атат, тыгылып. Жердин жаракасына путу кирип кетип эле сынып өлүп калып атат да. Ардеке болуп. Андай сулучалар көп болду. Эми майли эми касса каза берсин бу тарабын десек, ушу тарапты эле казып атабыз эже дейт. Кирсек эле бул тарапта болгон болот. Такыр эме тил албай атат. Көк жаңгак шаарынын мэри эмне дейт анан? Мерине барып мен 2-3 жолу эме кылдым. 3 жолу бардым, 3 жолу тең таппадым. Анан жанында жардамчы вице-мэр бар го. Ошого барып эмесем айтты, эже деди, биз токтотконбуз деди, бир тоголок көмүр албай атам деп айтып атат деди. Мени каратып туруп жалган сүйлөп атышат, эмне кылам мен аны? Келе бердим, анда бизди укпайт экенсиңер да силер деп. Заявление жаздым мен кышындасы. Жазып бул эжеге бердим, Ташиевка эме кылам деп биздин эмебизге. Тапшырам дегенен колуна карматканын апарып, бул Ташиевка бериптир эжебиз. Бергени менен алынан деле результат жок. Келбеди деле, сурабады деле. Жолубуз бузулбаста дедим. Оңор эмес чоң машинаны алып келип көмүрдү жүктөсөңөр. Анан биз унчукпай турабыз силерге. Бу кандай эме болду? Адамгерчиликке жатпайт да. Турабы? Ошол жактарын карап, бизге эме кылып, ушу иши кылып, ушу шактын немесин жаап берсеңиздер болду. Алар менен байланыссак болобу азыр? Чоңдоруңуздар менен. Мен азыр эми кечирээк болуп калды, бирок ушул жерде жашашат алар. Ушул жерде эле көк жаңактар жашашат бар. Сиз жанагы катты бул эжекенин арызын Ташиевке бердиңизби? Ташиев 8 мартта мен батыр энемин да. Барсак баласы бар экен неме, жанагы эмне эле аты. Ташиевдин баласынын аты эмне? Таймурастын колуна бердим. Айнанайын, көк жаңактын көйгөйүн муну угуп кой, ушуну атаңа жеткизе көрчү деп мен колуна бердим. Ошойдон дарак жок мына. Азыр мына видеону көрөлүчү. Көрүнөбү экен? О жерге барып алчу балам. Эндилиги мына жерден мына жакка чейин канча метр чыгат? Бул ушунун астынан тарткан окшойсуз. Астынан тарткан. Так, азыр эми шахты мынау экен. Бул жерде жалгыз эле окшойт. Бул ошондо бул фирма деле эмес окшойт, бул жөн эле апачилер окшойт, Жөн эле апачылар. Бул жерге законсуз да, законсуз эле кылып атат. Азыр мынау жерден эле кадимкидей түшүп кетсе болобу? Биз ушун менен түшүп кетебиз да. Муну менен түшөт. Түшүп бак, эмени көмүрдү ушул кап менен алып чыгышабы? Кап менен 5-тен 6-дан салып ошо кап чыгышат. Мынага 8 кап эме болот. Ушу 8 кап салат дагы ушул жака
ток менен тарттырат да эме. Ток тартып алып келип могул жерге коет. Анан булар жүктөйт бу жерден. Портерлерге эме кылганда жүктөгөн эмеси дагы бар, сүрөттөрү бар. Полный олорун да жөнөтөбүз, эсли эме кылса. Мына мени кара, эгерде ушуну дейм, биз жап десек кайрадан биздин акимчиликтен эме кылып атышат. Кол коюп, кайра лицензия кылып берип атат жана китепчесин. Ошолго кандай карайсың? Мен кандай карайм? Мен билбейм эми. Туура эмес да, законго туура келбейт да. Биздин эмебизди бул жерге көктөндүрөм деп, дарак эгем деп алып атат эме. Дарак эгип эме кылам деп. Кайерге канча дарак экти аны? Эккен жок эч кандай. Бир түп эме жок. Дарак жок бул жерде. Дарак экпей эле ушул жерди казып көмүрүн алып кетиш керек алардын. Максаты ошо. Эжеке азыр мындай болуп атат да. Мына жактан айылдан мына свет тартылып келиптир. Анан ошол светке жанагы моторду улаптыр. Ошол мотордун күчү менен анан жанагы эмени чыгарып атышат. Эгерде сиздер айткандай бул мыйзамсыз боло турган болсо, анда бул жерге свет эмне негизинде берилип калган дейм да. Акча беришет да булар деген. Көмүр беришет, жана эмедегилерге акча берет. Ошонун эмеси менен секин алып келип туруп иштетип атышат бардыгын. Ушу мисалы үчүн мына элдин эме светинен эле секин ошол элдин эсебинен тарттырып келип эле бияка тартып иштетип атат да. Биз буну канча жолу айттык. Жанагы Октябрьскийде эмеге дагы барып жаллап атырбыз. Алар кабар барбы? Сиздер билесиздерби? Жок, алар менен кабар. Буну билбейт эме аяктагылар совсем. Азыр мына эжекелер мени мына айылдын башына ушул чокуга алып чыгышты. Анан мына фундаментти көрсөтүп атышат. Ушунун асты көмүр алынгандын айынан анан ушундай болуп, мына фундамент чөгүп кетти. Эртең биздин үйдүн дагы астындагы жанагы фундаментти ушинтип чөгүп кетсе кандай кылабыз деп коркуп атышат экен. Бирок чындап эле карасаңыз, мына жагы кадимкидей чөгүптүр, мына жер оюлуп калыптыр. Эртең күнү биз Бул ошо чөгүп калса кантебиз? Муну ушул көмүрдөн да ойлоп атасыздар. Көмүрдөн таги алынганда бул таги пустой, мына жер бети эле көрүнгөн менен таги пустой. Эме. Оно кырдагы мына эмелерчи, сызыктарчы. Жарака ошолор мында отурганбы? Жер отурганда берака сүрүлүп атат да. Эми жылдан жылга ошентет. Анан кийин көчкү болуп кетсе, айылды басып калабы? Мынантип отуруп калса үйүбүз жаракка кетеби? Ансы деле жаракка болуп атат үйлөрүбүз. Эми азыр 1-2 жылда билинбесе, 5-6 жылда мындай болуп үйүбүз отуруп калса, биз каяка барабыз? Бала чакаларыбыз менен өзү зорго жашап атсак, азыр бирөө келип бир туалет фам салып бербейт чындыгында. Биз ам жерибизди коргообуз келет, үйүбүздү коргообуз келет, жашагыбыз келет. Алып кете берсин деп отура берип, мынакей ансы деле алып кетиптир. Инсап кылар десек, инсап кылбай атышат. Ушактын жаап берсе жакшы болот эле. Түшүндүм. Өзү негизи булар азыр айтып атышпайбы? Мурда биз жанагы жумушсуз калганда эми элдин баары ачка калган. Ошол учурда анан кийин көпчүлүк баягы кыргыздар кайра кыргыздыгына кайтып, шаардык болууну токтотуп, анан мына ушул шаардын сыртына чыгып, мынантип жылкыларды, уйларды мынантип жөнөкөй кадимки мал чарбасыга өтүшкөн окшойт. Анан ошолор азыр эми өткөн менен эми бул жактан экинчи маселе чыгып атат. Эми баягы апачилер пайда болуп, апачилер өз башынча казып, анан ал баягы айылдын астын кошо казып алгандан улам эми баягы үйүбүздүн астынан бери ошондой баягы таңкылдап кайланын үнү чыгып атат. Ошодон чочуп атабыз. Эртең үйүбүз түшүп кала турган болсо кандай кылабыз деп булардын кыжалат болгону ушул. Эми бул жерде дагы Ташиевдин аты сатылып атыптыр. Бул жерде дагы ошо Ташиевдин тууганымын дегени бар экен, дагы крышам бар дегени бар экен. Жана Камчыбек Ташиев мырза жана бая эле күнү ошто жыйын өткөргөндө айтты эле, эгерде мыйзамсыз ишке ким барса дагы ал тууганыбыз экенине карабай, жакыным экенине карабай бардыгы жазасын алат деп атат. Бирок мына жакта эл кадимкидей эле бул Ташиевдин тууганымын деп келип ушинтип атат деп айтышып атат. Эми буга кандай карайсыздар, өзүңүздөр билесиздер эми. Бирок ушул абал ушул. Эми көрөбүз эми кандай реакция болот. Буга бул чындап эле бул мыйзамдуубу, мыйзамсызбы? Эгерде мыйзамсыз боло турган болсо, кайсыл тарапка карап казыш керек?
Мунун астындагы запасы канча, анын лицензиясын ким берген, кайсыл багытта берген, мисалы бул жака бергенби, бул жака бергенби. Булар айтып атышат, жанагы жерди көрктөндүрүү үчүн берилген ал лицензия деп атат. Ал көрктөндүрүү үчүнбү же кадимкидей көмүр казуу үчүнбү? Азыр эми кеч болуп калды, жетип келип ушул айылды таап, анан булар менен таап байланышканга чейин эле кеч болуп калды. Анын үстүнө бүгүн ишемби күн экен. Анан ошого карабай азыр эми ушул шаардын жетекчилеринин үйүнө чейин барып болсо дагы сураштырып көрөлүчү эми. Жүрүңүздөр. Азыр мына эжеке көрсөтүп атат, мына бул жаракаларды көрсөтүп атат. Ушул жаракалар азыр ошол көмүрдүн айынан болгон. Тагынан көмүр алынган да. Үйлөр мына эле жерде экен. Тагынан көмүр алган үчүн ушинтип казылып, эме жарака болуп, ичине суу толуп, анан кийин атылат. Теги мына ушинтип жетелешип кетип атат. Ол жерде турат. Бул жаракачы. Анан сиздин үйүңүздөр кайерде? Мына жерде турбайбы? Мына жерде турат да, мына эменин жанында эле. Мына эменин жаңактын наркы тарабында биздин үй турат. Сарайым турат, сарайымдан нарагы эле үй. Мына жаракан. Бунун тагын ошо кол жетпейт, көз жетпейт. Я бул мынча эле болчу. Кече күнү буларга мен эме кылып сүйлөп атканда, мындай сөөмдөй эле жарака болчу, чызык эле. Мына ага чейин уже бир карыш болуптур. Бул жаракадан биз чындап аябай эме болуп атабыз, кыжалатчылык болуп атат. Жеген оокатыбыз татыбайт. Бир жака баса албайсың үйдөн коркуп. Балаңды таштай албайсың жалгыз. Бул жерге мал салды эле түшсө керек, а? Түшүп, эме ардек болот да, ал жактагы жаракага жетпеди укам. Себеби ал өй жаракта алыста болуп атат. Эме аерге бир така кирип, жатып, путу сынып жатыптыр мына жакта, кошунаныкы. Бул алып кетти. Андан кийин мына жерге, ал жерге бир уй түшүп кеткен, эме кылып. Менин бир койлорум айдап чыга койсом мына ушинтип мынакка эми кичине эме кылабыз да, козу, кой кылып айдап чыксак, бир козу ошол жерге түшүп кетиптир, биз таппайбыз да. Эртеси келсек өлүп калыптыр. Түгүнө түшүп кетиптир ушинтип. Кырчылып калган да. Кырчылып калыптыр, наракка кирип чыга албай калган да бери. Ушундай коопсуздугубуздан айлабыз кетип, анан сиздерге кайрылып атабыз. Азыр мына бул Көкжаңгак шаардык мэриясынын аппарат башчысынын номурун таптык. Алло, ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Менин атым Ыдырыс, фамилиям Исаков. Сиздердин мына шаарыңыздарга келип калдык эле. Көкжаңгакка. Алло. 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 Мен атымды укканда эле өчүрүп койду го. Абоненттин телефону өчүрүлгөн. Ушундай да. Телефон вызываемого абонента недоступен или Бул The number you have dialed is not available. биз азыр ушул Көкжаңгак шаардык мэриясынан бир эле кишинин телефонун таптык. Мына кечкирип кетти, ошон үчүн жок дегенде телефондон бир түшүндүрмө алалы. Ошол жерге ким лицензия берген, лицензия берилгенби, берилген эмеспи? Бул кандай кийин мынтип коюп койду окшойт, мындай. Жанагы микрофонун бекитип алды окшойт. Телефонунан үн чыкпай калды. Экинчисинде өчүрүп коюптур чалсак. Ушундай. Эгерде мындай жашыра турган эч нерсе жок болсо, түшүндүрүп айтып берип койсо жакшы болмок. Анан жашыра турган, ушинтип качканда эле адам ар нерседен шекши баштайсың да. Демек, бул жерде бирдеме бар экен деп. Эмне кылабыз эми? Башка жетекчилеринен издеп көрөлү? Алло, Сыргак мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Менин атым Ыдырыс, фамилиям Исаков. Сиздердин мына шаарыңыздарга кеп калдык эле, Көкжаңгакка. Анан Ассаламу алейкум. жакшысызбы? Мынау айылыңыздардын жогор жагында бир эже мага аябай арызданып атты эле да. Биздин үстүбүздө жанагы мыйзамсыз көмүр казуу болуп атат, биздин үйүбүздүн астын казып атат деп. Анан ошол боюнча ал жерди сиздер кандай бергенсиздер? Ал жашылдандырууга берилгенби же чындап эле лицензия берилген бага? Бысага бул мага чейин көрсөндүрүүгө берген экен, ошолой казып түшкөн экен. 2 кийин мен келип токтотуп аны жапканбыз. Иштебей калган алчы. Канча сиздин мэр болуп келгениңизге канча болду? 1 жыл 2 ай болду экен. 1 жыл 2 ай болду. Бирок мен азыр эле көрдүм, ошол жерде азыр дагы моторлору турат, иштеп атыптыр. Азыр мен өзүм жолуктура алган жокмун.
ошондой болуп атат го. Ошонун негизинде андай ал жерден азыр көмүр каздым деген азыр мен ушундачы. Эгер казылбамаса мен жооп берем ака. Азыр мына жерде турган эже бар да, ошол эже менен бирөө сүйлөшүп койбойсузбу? Майли. Мына. Азыр бул көмүр казылбай атат деп атат да, ушуну. Алло. Сыргак. Оо, кандай? Өзүңүз тааныштырсаңыз. Мен мына 40-да эме Тилдибаев Касымдын келинчеги болом. Биз ал жерге сиздерге барып, арыздандык, 2-3 жолу бардым, күтүп отурдум, сени көрбөдүм эме укам. Анан кийин берки Жакыпка, мына Жанарга жолугуп, анан кайра келе бердим. Бул жерде тынбай эле көмүр казылып атат. Биз даже мына телефонго тартып алганбыз. Айтсак, азырчы ырсыган убактысы бар экен жок экен? Бар. бар. Ырсыган мен жарым саат күтүп турасыз, мен жабапта мен барып калам азыр. Макул. Маселе жок. Майли анда, майли. Келе Биз отуруп туралыбы ушул эженин үйүндө, эмне кылалы? Ооба, күтүп турам, ака мен барып калам. Макул. болуптур. Азыр жанагы мэрдин сөзүн уктуңуздар да. Ал айтып атат. Казылган эмес, мен келер менен токтотконбуз, жапканбыз деп атат. Акыркы жолу сиз качан көрдүңүз ушул жерден көмүр казылган? Күн деле 2 портер, 3 портер, 5 портерге чейин өтүп кетти. Бардык ошонун жерин тайбайт. Акыркы жолкусу. Акыркы рейс Бүгүн качан чыгып кетишкенин көргөмүн. Бүгүн кетишти, ишке чыгышты балдар. Жана биз барганда жок эле. Биз барганда жок болчу. Эртеме саат 10-дордо чыгышкан. Ишке чыгышкан бүгүн. Кече деле чыгышкан. Күн деле чыгып атышат. Булар акимчиликке иштебедик деп туруп эле бул жактан иштеп алып кетип атышат. Анда эжеке, сиз качан көрдүңүз ушул жерден көмүр? Мен бүгүн эртең менен ылдыйга түшүп кетип аттым эле, саат 10-дон 10 мүнөт өткөндө мен саатты карадым. Портер кетип аткан. Себеби мен өзүм кыйналып атам да, үйүмдүн астына кирип кетип атат. Жаным ачышып атат. Айла жоктон анан саатты карап койчу дедим балама. Балам экөөбүз кетип аттык эле. 10-дон 10 мүнөт өттүр апа деди. Ошо портер, күнүгө ташыган портер чыгып келди, балдарды жүктөп, аркасынан тикого толтуруп балдарды жүктөп, иштей турган жумушчу балдарды алып келди, киргизди. Мен аяктан ишимди бүтүрүп, өзүмдүн иштерим бар эле. Келсем, уже көмүрдү жүктөп алып кеттир. Мына кошуналарым карап турат, көрүп атышат көздөрү менен. Канча жолу кетип атат, кандай кылып кетип атат, кандай көмүр, баарын билишет булар. Эжеке, сизчи ушул жерде отурат окшойсуз. Сөрүдө өткөн кеткен тамашага. Ооба, мен көчөдө мен күн деле көрүп атам. Эртең менен деле көрдүм, кече деле көрдүм, мурда күнү, башта күнү. Мына жерден 5-тен 6-дан рейс кылып алып өтүп атат. Портер менен. Даже портерде тартып алганам немеси бар. Мына немеси. Мынандабы? Ошол. Азыр мэр келе турган болсо, азыр мэр келем деп атат ушул жерге. Келсин. Келсе, ошонун бетине коюп бере аласыздар, Берем, эмне бербейт экенмин. Мен эмне карап отурам деп атам себеби. Карап. Биздин үй жака келип атат. Айтсак болбой атат. Жок, казган жокпуз дейт. Силер жака кеткен жокпуз дейт. Мына кирип чыгышта эле Кутты биз жака келип, уже мыналардын немесине атканасына, мына мен баламын атканасына эми келип калыптыр. Ошо. Той айнанайын, биз жашашыбыз керек деп атабыз, ынап айтат. Эжеке, азыр сиздин үйүңүзгө кирбейлиби? Ошол үйүңүздөн кайсыл жактан мындай баягы таңкылдаган звук чыгат деп атпайсызбы? Үн чыгат деп атасыз. Ошол Сиздин азыр эми көп билинбейт экен да, ичинен билинеби, билинбейби? Ичинен ремонт кылып койдук да. Кылып алды. Житке абай тартып алганбыз. Келин алам деп. Мына баштан этегине чейин кеткен. Келин мына жерде намаз окуп отурса, мына тараптан даңкылдаган звук келип атат да. Анан апа деди, келип эме кылыңызчы деди. Мен да келип, мына жерге отурдум. Танк деп баягы эмени чоң көмүрдү майдалап атканы уже билинип атат. Мен деле көмүрдүн арасында эле чоңоюп атабыз да. Анан барып анан мындайдан чыгып алып анан мына келинди жетелеп алам бардым. Жүр. Менин үйүмө улуп атат укам. Эмне кылабыз эми бияганы? Десем бул дагы барды. Барып айтсак, же жалган айтасыз. Биз аяктан казбадык. Биз деген сол тараптан казып атабыз деп кайда мага ошентип атпайбы? Экөөбүз анан болбой шактын ичине кирдик. Кирсек, ушу биз тараптан казып аттыр, оң тараптан. Анан эмне дейбиз анан? Мен мисалы үчүн илагды айлап алып атам, бу үйүмдүн бардыгы эме болуп эле. Ошо күндөн бери канча күн өттү ошо шахтага түшкөнүңүздөрдөн бери? Качан түштүңүздөр? Биз 15 күн болду элек. Биринчи түшкөндө 15 күн боло элек. Түшкөндөн кийин анан
эме кылдык да. Андан кийин кече жакында да түшсөк дагы ошондой болуп атыптыр. 3 күн болду. Кече мурда күнү экология келди да Жалал Абадтан. Келип түшкүлө кана эже деди. Биз казган жокпуз буякты деп атат. Дагы деле. Анан бул экөөбүз түштүк да фонарьтиги эме кылып алып келсек, дагы деле ошо биз тарапта пешке казып, көмүрлөрүн талкалап атышыптыр беймарал. Силерди өзү негизи түшүрбөш керек аялдар. Эмнеге түшүрөбүз? Силер түшкөндөн кийин шактым көчүп кетип атат деди кайра. Булардын балдар экология келип алып айтып атпайбы? Булардын балдары мындай көмүрдө иштебейби? Силер акча кылсаңар эле ушу силерди көрө албастык кылып, ушинтип келип атат, үйүнө казбасаңар эле деп сүйлөп атпайбы? Анан биз айттык, мына казып атат десек, жок. Туура эмес айттас эже деп ошентти. Чындап эле силер өзүңөр көрө албастык кылып аткан жоксуңарбы? Себеби эртең аларды кетирип коюп өзүңөр түшүп казбайсыңарбы? Жок, айланайын. Үйдүн таги болуп атат. Эгерде мен көмүр казам десем, мону навестен деле казсам боло берет. Өзүңүздүн үйүм тагынан казып кете турган болсо, үйүм көчүп калса кандай кылабыз? Ошол жагынан коркуп атабыз. Жердеги жаракаларды шыбадык эле. Анан мындай эми дагы жердин немесине өйдө карап, ошо эмеге чейин шыпка чейин жаракка кетип атат. Коркуп атам. Эмне кылышымды? Же үйүмү шыбата албайм, же шыбаган менен ал маселе чечилбейт. Чечилбейт да, ошон үчүн ушу боюнча турат эми бул жагы. Балдар өткөндө шыба беришиптир о жерде, кичине шыбап эме кылабыз. Жаап, жыйнап кое берели чапа, коюңчу каяктагын деп. Анан андай дейин десем, мына жердин таги бош болуп атат да, ошондон ушу мына жаракка пайда болуп атат өкө. Ушу. Бул өзү анау көмүр каяктан келди? Буну төлөктөн алып келип атышат балдар. Эме кылып. Төлөңүз каякта? Төлөк деген мына ушу Жала Маркайды билесизби? Маркай тарапта. Неме Жалал Абад тарапка кетип аткан жак. Балдар мактап камдап коесуздарбы? Кышкыга жагылат да, балдар жагат. Эмтеле камдап койдуңуздарбы? Антпесен кымбаттап кетет көмүр. Салдан. Саламатсызбы? Кандайсыздар? Сыргак мырза, сиз окшойсуз. Ооба, мен. Жакшы экен. Бүгүн эми мен бир жагы силерден кечирим сурайм. Эми эс алып атсаңар чалганга. Бул эжекелер мага 1 айдан бери чалат да. Ушул жерде жанагы көмүр казылып атат. Мына үйдө жатсак, үйдөн угулуп атат казганы депчи. Анан сиз айтып атасыз, азыр жок, казылбай атат депчи. Азыр жанагы жерге эле барып көрбөйлүбү ошону? Өзүңүз көрсөңүз, анан айтсаңыз, өзүңүз мына казылбай атат экен деп айтсаңыз жакшы болот. Же казылып атат экен? Мен толук маалымат берем. Ооба. Жүрүңүздөр. Ошо полега эле баралы, Жакын эле экен өзү мына эле жерде. Жыйгандардын полный тартып алганбыз. Телефондо бар, бардыгы. Эме кылган. Азыр Сыргак мырза өзүңүз мына жарыкты кылып эле мыналар жанат окшойт го? Жанат. Муну ол жерде кнопкалар биз билбейбиз да. Бул боюнча мен жаңы жумушка келгенде прокуратура протест берип, бул токтомду жокко чыгарыла деген да. Ошонун негизинде бул жокко чыккан. Ошондон кийин иш болгон эмес. Мен 2 жолу байкадым, көмүр алып кетип атканын мен да көрдүм өзү. Көрдүм дагы, Равшан деген ака экен иштетип аткан. Равшанга айттым, Равшан ака, мыйзамсыз лицензия алып кел, элдин макулдугун алышып бер. Наоборот, шарт түзүп беребиз деп. Ошонун негизинде иштетпей калган. Анан мен кече өзүм дагы келип кеттим бул жерге. Жанагы рейстин жетекчисин алып алып, эгерде иштеп аткан болсо токторун баарын кыркасыңар деп. Эгерде ушу эжелер көргөн болсо, мен кече саткан жерде келдим. 9:30 өзүмдүн адисим менен кече келип кеттим. Жок, бул ток иштесе да, иштебесе да кыркылыш керек го дейм. Кыркылыш керек. Мен ошого алып келгем аны. Анан эмне болду? Кыркпай койду? Жок, ал уже бул жерде иштеп атканын алдагы маалымат бердим, мына менин адистерим да маалымат берди. Ошол боюнча кече алып барган боюнча. Азыр карасаңыз, жок макул, азыр мындай да. Эгерде иштебей аткан болсо, анда токтун кереги жок. Ал кыркылыш керек. Кыркылыш керек. Анан эгерде иштеп аткан болсо, анда ал мыйзамсыз иштеп аткан болот, анда дагы кыркылыш керек. Кыркылыш керек. То есть азыр кыркылбай калыш керек деген вариант жок экен да. Жок, вариант жок. Сиз айтсаңыз, сиздин тапшырмаңыз эмнеге аткарылбай атат, мен ошо отурам. Менин тапшырмам аткарылат. Мен ушу шаардын жетекчиси катары айтып коеюн. Мен иштеп турганда бир тоголо көмүр чыкпайт. Мына кийин сизге да бул эжелер чалбайт. Мына мен көзүм менен алам, эч кандай көмүр казылбайт. Мына сизге мен ачык эле сөз берейин. Азыр эле мыйзамдуу жашоо болуп атат, азыр Кудай эмес. Туура, бирок ошон үчүн ар кимдин көзүн кызартпай мына жерде. Анан анча-мынчасы баягы азгырыктар болушу мүмкүн да. Ооба. Мына жерде эми көмүрдү бир жактан сатып алып келбей, кирип эле каза койбойм ушул жерде деген мына айылдын өзүнүн ушундай адамдар чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн мына жерде эле баягы бир шланга сууну алып келип, мына жерден топуракты алып келип туруп эле баягы баткак менен толтурулабы өзү негизи баягы эмне деп коет, кайра калыбына келтирүү. Ошентип салсаңыздар эмне болот азыр? Болот. Бул боюнча алып барабыз. Мыйзамсыз иш болбойт. Мына мен дагы сөз берейин. Бул
Эжелер эми эмес. Силер туура түшүнүңүздөр. Мындай, туура түшүнүңүздөр. Сиздер мага бир жолу кайрылсаңыздар, мен келбей койсом айтсаңыздар болот. Көрүп атасыңар, кабинетте отуруп калат, сырттан жумуш кылып атат. Мына выходной болгонуна карабастан, мына өзүм келип атам. Ошондуктан Жакыпка барып биз канча жолу бардык. Барсак жок болуп калып атасың мүмкүн. жок, Жакып, жок болуп калганыңыз маалымат беришиңиз керек. Мен ар бир жарандын жеринде бар маселесин чечишим керек. Биз ошол боюнча кече эмес, мурдагы мерекөзда келдик. Бул жерде казып атат деген иштер болду. Бул жерден эч кимди биз кармак алып айтабыз. Күндүз эми түнү булар келип атабы, ал тууралуу биздин маалыматыбыз жок. Жок, муну көмүп салганга эмне тоскоол болуп атат өзү эгерде ошондой болуп турганбыз? Буларды биз азыр Замирбек мэр айтып кеткенде бул өзү 1 жыл болуп калды, бул забой жабылган. Сиздер жакшы билесиздер. Кагаз жүзүндө. Жабылбай эле Жок, ошондо прокуратурадан келип бул жерде алган токтомдун полу биз жокко чыккан, токтом. 3 күн болду, экология келди ушул жерге. Экология келгенде да көмүр иштеп, неде көмүр жыйылып турду, неде машина портерде көмүр жүктөп, ону эме менен лебедка менен алып чыгып атты. Биз көрүп турдук. Мына келин, мен, мына тиги эже үчөөбүз келдик. Шопур бүгүн да ошо шопур бүгүн да келди ушул жерге. А кече жума күнү эме сыргак. Келбеши туура жума күнү дем алышат булар. Как положено, силер жума күнү келип атасыздар да. А так башка күнү биз ону дөңдөн туруп тартабыз, жанына келип тартабыз. Көрсөт ошо телефонду. Булар эжекелер ичине да түшүп чыгып турду. Биз ичине түшүп. Азыр бизди да түшсө боло берет. Коопсуз дешти, анан мен эми бирөөнүн бул жери боло турган болсо анан түшкөнүм туура эмес болуп калабы деп биз түшпөдүк. Бул эми кооптуу түшкөнгө болбойт. Ооба. Эжелер Булар ошондо апачилер болобу? апачылар болот. Эжелер бул жерде Кайрат деген акенин арызы менен бул жер топтом жокко чыккан. Прокуратура протест берген. Иштегенге азыр толук кандуу мыйзамсыз, өзү көмүр казуу мыйзамсыз лицензиясы жок. Ошондуктан мен сиздерге баса беле айтып кетейин. Мен турган маалда көмүр чыкпайт бу жерден. Мен сиздерге сөз берем. Билбейм, бүгүндөн кийинби? Бүгүндөн кийин эмес, буга чейин деле. Жок, мен келип күндө иштеп атпайбы, мен көрүп атпайм мамлекетте. Жок, азыр Күндө 5тен 10дон портер өтүп атат. Биз карап келип атабыз бу жерге. Ичине мына кирип чыгып атат. Биз келсек бизди Сени неме кылат? Жерде жыйылып турган. азыр эжелер ошол сиздерде ошондой тартылган сөмкалар болсо мага бериңиздер. Мен бериңиздер. Ошолорду алайын дагы, мен тийиштүү кайрыла турган жактарга кайрылайын дагы, мыйзам чегинде чараны көрөлү. Эч кандай интересибиз жок, кызыгыбыз жок. Мына шаардын өсүп өнүгүшү үчүн элдин гана талабына иш алып барабыз. Башка маселе жок, жок. азыр булар айтышты, ал казып аткан адамдар мынау камчыбек Ташиев менен туугандыгы барбы, бир нерсеси барбы деп ушинтип коркутушат экен. Ошондой Андай деген балким силерди коркутуп атабы анда? жок, бизди эч ким коркуткан жок. Азыр мыйзамдуу жашоо эч ким коркутпайт. Кылча иштерге эч кандай байланышы жок бул жердин. Эми азыр сөз ар түрдүү кете бербеш керек. Эч кандай тиешеси жок ал кишилерге. Сыргак мырза, жана сиз айттыңыз эле да, ал иштебей атат деп айттыңыз эле жана телефондо сүйлөшкөндө. Азыр мына жерге келдик, көрдүк, анан азыр сиз азыркы оюңуз кандай? Иштеп атабы экен, иштебей атыппы? Бул турган, мен кече да келип көрүп кеттим, ушул бойдон турган. Мен кече рейстин жетекчисинде айтып келгем. Мына карасаңыздар, мына жерде керек болсо мына чаң жок да, мына мына 1 жылдан берки эмеде мына чаң жок, таптаза мына. Чаң жок. Демек бул иштеп атат да, туурабы? 1 жылдан бери иштебеген нерсе мынтип турбайт да. Рысака, мен дагы бир жолу айтып коеюн, кечиресиз. Мен турган маалда бир тоголок көмүр чыкпайт. Жок, сиз турган маалда мен ошондой мыйзамдуу иштейм, Кудай кааласа. Андай болбойт. Маселе ошо сиз турганыңызда болуп атат. Андай эмес, баягы мындай кагаз болуп, буга тыюу салынат. Анткени мындай кооптуу дегенге окшогон чечимдер чыкканбы? Бул жерге тыюу салынганбы? Бизде мыйзам иштейби же сиз иштейсизби? Мыйзам иштейт. Мыйзам иштейт. Ошо мыйзам иштегенден бул жокко чыккан токтом. Чыккан токтомдон кийин биз буларга иштебегенден кийин биз буларга эскертүү кат дагы бере албайбыз. Себеп дегенде бул жокко чыккан. Болду. Анда азыр эмне чара көрүлөт? Анда бул кылмыштуу көмүр уурулук экен да андачы. Бул азыр мен турганда иштебейт. Рысака, мен ачык эле айтып коеюн. Мына эжелерде мага телефонун жазып алгылачы. Эгерде ошондой мүмкүнчүлүктөр болуп, сиздер кармап алсаңыздар, мага айтыңыздар. Мен чара көрбөй койсом, анан айтсаңыздар болот эже. Айтып атабыз, биз айтып атабыз бала. Бир айтып эле атабыз. Азыр 20 портердин эмеси көмүрүн тартып алдык биз, кармамак түгүлчү. Өздөрүнө деле айттык. Тартып алгандар эмне келет? Кандай видеого же өзүңөр тартып алдыңарбы? Жок, ошо мындай видео кылып, көмүрдү жүктөлгөн машинанын номерлеринен берип турат.
Бар. Мына машина эме мынанда бар, телефонда бар да о. Эмеси бүттү бар. А мына жакка киргенибизде биз сол тараптан казып атабыз деди. Туура менин үйүм тарапта кетип атат да эме. Сырга сага деле өзүң деле туура түшүн. Эгерде апаң ушинтип кайрылса, эмне дейсиң? Туура же, сиздердики туура. Мен ар бир жарандын бир жылдан бери кайрылып атам. Мен ар бир жарандын кайрылуусу менен иштешкенге мен ар дайым Мен даярмын. акимге бир сөзүм бар эле да. Чынында андай болбойт. Элден эч качан аттап кетпейбиз. Азыр эми муну казып алгандан кийин иштирак кыласыздарбы? Мына ошончо. Мен Биз, мисалы эмен пустой, астым. Азыр ono жердеги жаракаларды көрдүңүздөр, а? Мына жерде фундаменттин отуруп калганын көрдүңүздөр. Кокусунан биздин үйүбүз дагы ошентип отуруп калса, биз кайка барабыз? Кандай чара болот? Ким төлөп берет биздин үйүбүздү? Биздин жашообуз, келечегибиз кандай болот? Быйыл эмес, 5-6 жылдан кийин ушундай болуп калса кандай болот? Ono жерде жаракаларды көрдүм, мыналар дагы видеого тартышты. Үйүмдөгү жараканы көрдү, сыртынан 2 жерден жарака кетти. Биздин келечегибиз кандай болот? Ошонго жооп бере аласызбы? Хорошо, эжеке мындай. Мен дагы бир жолу айтып коеюн. Менин малымдагы мен жооп берем. Эски бул Союздан бери апачылар казган шахталар буларчы. Союз эмес, азыр эле казып атпайбы. Мен өзүмгө иштеп аткан малыма толук жооп берем. Эгер Акимдар алмашып атат да, алмашкан сайын Сен качан келдиң? жүрө беребиз да. Азыр мунуну качан көмүлөт мына? мен азырам көмдүрүп коем муну. Мен азырам көмдүрүп коем. Мен каласаңар токтоп турсаңар азырам көмдүрүп коем. Мен эч проблемасы жок мага. Мен айтып атам. Жок, анда көмдүрүп эле салбайсызбы? Не тоскоол болуп атат? Хорошо, мен көмдүрүп коем. Эч кандай эле мыйзамсыз болсо, ал көмүлүш керекпи дейм да. Себеби биринчиден малга, балага көмүлүш керек. Көмүлүш керек. Коопсуз болот го дейм. Ооба. Мен азыр көмүш керек болсо мен азыр да көмдүрүп коем. Бул эч кандай Жок, мен билбейм көмүш керекпи депчи. Ал сиздин оюңузча көмүлүш керекпи, керек эмес? көмүлүш керек. Анда качан көмүлөт? Көмдүрөм мен. Көмдүрүп туруп эжелер сизге маалымат Ошо беришет. качан? Бир айбы, бир күнбү? Панженин вторун көмдүрөм. Уктуңуздар? Сиздер ушул жерде турасыңар. Эгер ачып калсам не кылабыз? Ачпайт дейм эже. Мен эки башым жок. Ушентип туруп эле ачып атпайбы? Эки башым жок. Ачылбайт дейм. Ачылбайт. Кадимкиде ичин жаап таштаган. Ачылбайт, ооба. Ачылбайт. Мен эки башым жок. Мен атайын азыр айтып атам сиздерге. Азыр өзүңүздөр уктуңуздар эми. Бул шаардын мэри экен, жаш жигит экен, Курч. Ал айтып атат, мынау дүйшөмбү, ошо 1-2 күнү ушул жер жабылат, толук көмүлөт деп атат. Анан эгерде чындап эле ушундай боло турган болсо, анда жакшы. А бирок эми барбир бизде жанагы институттар иштеш керек да, эми экотехинспекция деген бар, архитектура деген бар, жанагы ушул жер суу ресурстарын пайдалануу деген бар, анан шаардын мэриясы бар, шаардык кеңеш деген бар, анан эл журт деген бар. Анан ошонун негизинде булар ушул жерди мыйзамсыз деп тапса, анда мыйзамсыз болуш керек. Анан кийин эгерде жок, мыйзамдуу дей турган болсо, анда аргументтештирип, жок, мына сиздерге коопсуз, бул жагы мынча пайда, мынча зыян дегендей болуш керек эле. Азыр чындап эле айтып атат, мына элдин айтканы туура. Бул жерде жанагы көмүрдү казганга мыйзамдуу жол жок. Көмүр түгөнгөн. Азыр бар көмүрү айылды аралап кетет экен, айылдын ичине кирип кетет экен. Айылдын астын казуу кооптуу экен. Азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, жана жогору жакка чыксак, жанагы фундаменттер чөгүп кеткен, жөн эле тептеги жерден жарака кеткен учурларды көргөздүм. Демек чындап эле кооптуулук бар. Анан шаардын мэри азыр айтып атат, мен мурда жаптырганмын, бул жерде иштебейт деп, а бирок иштеп аткан. Азыр эми бирок эми ошондой болсо дагы, ошол эгер ката деп эсептей турган болсок, ошол катасын азыр жоёмун, муну шахтаны жабам деп айтып атат. Бул жерде эми мындай алганда жөнөкөй эле баягы апачылар өз башынча келип көмүп аткан окшойт. Мындай алганда көмүр урулук. Бирок буга чейин эми жабылды деген менен бул жерден навес алынган эмес, мынау шахта өзү жабылган эмес. Наркы ошол өз башынча алгандарга эч кандай чара көрүлгөн эмес. Наркы жактан өз башынчабы же кайсы бир уруксатпы иши кылып жанагы светти тартып алып келишкен. Азыр эми ошол светти эмненин негизинде берди, эмне үчүн ал үзүлбөй турат, эмне үчүн мына жактагы мына навес бузулбай турат, эмне үчүн бул көмүлбөй турат, эмне үчүн бул баягы кооптуу нерселер мындай жок кылынбай турат деген нерсе турат. Эми бардыгыны ошол дүйшөмбү күнү, ошол 1-2 иш күнү, эмки апта мына келаткан апта, эртең эмес 1 күндөн баштап жабабыз деп атат. Жабылсын, көрөбүз. Бул эжекелер биз менен байланышта, эгерде жабылбай турган болсо, кайра келгенге аргасыз болобуз. Анан жанагы Ташиев маселеси боюнча, эгерде чындап эле Камчыбек Ташиевдин жанагы улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы, анын эгерде туугандары эмес болсо, же
тууганды болсо дагы, эгерде мыйзамсыз боло турган болсо, анда бул иштер ушул мыйзамдуу болуш керек. Анан эгерде андай болбой турган болсо, анда аларга чара көрүлүш керек деп ойлойм. Ошол элдеги сөз ушул. Туугандар, азыр Көкжаңгак шаарында болгону 12 миң калк жашайт экен. Анан болгону 35 миллион бюджети бар экен. Дотациядан чыга элек экен. Бирок бул жерде дотацияда отурган менен Кыргызстандагы эң бала бакча маселеси чечилген, мектеп маселеси чечилген жерлердин бири ушул окшойт. 6 бала бакча бар экен ушул 12 миң калкка. Андан сырткары 5 мектеп бар экен. Эми бала бакчага кезек күтүү деген проблемасы жок экен. Бирок бул жагынан алганда ошол баягы чаткал сыяктуу бул жерде дагы ошо бала бакчасы чечилген Кыргызстандагы эң сейрек кездешүүчү мындай көрүнүш ушул жерде бар экен. Бул жакшы жагы. Анан жаман жагы мынага окшогон көп кабаттуу үйлөр бар экен. Азын-улак бир 2-3 бар окшойт. Анан аларда борборлоштурулган жанагы жылытуу системасы жок экен. Ошол эми негизинен көп кеңири маалымат бере албайм азыр. Анткени азыр кечкирип кетти. Көкжаңгактагы мына ушул мыйзамсыз иштеп аткан шахта тууралуу видеону тартып аткан учурубузга ошол мэр өзү катышкан, көргөн, анан муну жабабыз деп убада берген, аны өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ошодон көп өтпөй материал жарыяланганга чейин эле Көкжаңгак шаарынын мэри ошол шахтанын мыйзамсыз иштеп аткан мойнуна алып, анан ал шахтаны жапкандыгы жөнүндө билдирди. Андан сырткары ага өзүнүн сөзүнө далил катары бир нече баягы фото жана видео далилдерди жиберди. Көрсөңүздөр болот. Мынакей завой жабылды. Мына жак бака, мына моторлор алынды. Мынакей. Мотор жок. Мына жүктөп кетип атышат. Бардыгына. Шахта толугу менен токтотулду.